Саламатсыңарбы, урматтуу жолдоштор. Мына биз бүгүн кайрадан YouTube каналында силер менен жолугуп турабыз. Мен сизге мурда айткандай, мен Сагынбай Орозбаковдун варианты негизинде Манас эпосу боюнча 5 томдук роман жазганмын кыргыз тилинде. Аны Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүдөн өткөздүм. Натыйжада менин китептерим кыргыз адабияты программасы боюнча Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталды. Андан кийин мен өзүмдүн китебимди 5 томдук толук бойдон орус тилине которуп, аны дагы билим берүү академиясынын текшерүүдөн өткөздүм. Ал дагы окуу программасына кошулган. Мен бул китепти жазуумдун максаты эмне деле? Азыр дагы мен мына Семетейдин 2-нчи томун жазып жатам. Мен бул китеп жазганын максаты биздин Манасты эпосубузду жайыктуу болуп калды. Себеби өзүңөр билесиңер, Манас эпосу аябай чоң көлөмдүү 500 000 ырсаптан турган чыгарма болгондуктан аны өздөштүрүү жаш балдар үчүн, чоң кишилер үчүн да өтө татаал. Анын үстүнө азыр биздин жаштарыбыз китеп окуганга анча ынтызар эмес. Алар көбүнчө уюлдук телефондорду карап, интернет тармактарында, социалдык тармактарда отурганды жакшы көрүшөт. Мунун өзү менен эле биздин эпосубуз окулбай, үйрөнүлбөй калтырган коркунуч туулду. Себеби китепти окубаганы балдардын бир тең болсо, окуганды каалабагандык. Экинчи тараптан мындай чоң көлөмдүү чыгарманы окуп алар аябай чоң түйшүктүү жаратмак. Ошондуктан алар бул эпосту окугандан качып, ал унут болуп калышы мүмкүн. Алар мына биздин мектептерде кыргыз адабияты боюнча берилген гана деңгээлде үчтүктөн гана Манасты билип, эпостун өзү окулбай калат эле. Ушул үчүлүштү жоюу максатында мына мен 5 томдон турган Манас романын жазып чыгып, азыр муну сатыкка койдум. Кимде-ким ушу китептерди алгысы келсе, китеп дүкөндөрүнөн алса болот, же мага кайрылса болот. Ошондой эле мен бул китебимдин электрондук түрдөгү варианттарын кыргызча, орусчасын интернет сайтка койдум. Мен атайын интернет сайт ачып, eposmonas.com деп ошол жерге китептердин электрондук варианттарына коюп салдым. Мындан тышкары мен бул Манас эпосун жакшы өздөштүрүү үчүн атайын 8-нчи жана 11-нчи класстын окуучулары үчүн жумуш тетрадьтарды дагы түзгөнмүн. Алар дагы окуу программасына киргизилген. Эми силер өзүңөр мына Манас эпосун жайылтканга көмөк кылгыңар келсе, анда силерден сураным ушу YouTube каналына жазылгыла. Канал жөнүндө өзүңөр тааныш кишилерге, тууган уктарларга айткыла. Мен YouTube'да каналда роман эпосундагы Манастагы кеңири жайылтыш үчүн видеороликтардын баардыгына 27 тилде субтитрлерди коштум. Ал англис, кытай, араб жана башка чоң тилдерде субтитрлер чыгып жатат. Ошон үчүн силер ушуну тааныш кишилерге айтып, Манасты жайылтканга өбөлгө түшсөңөр. Ал эми каалоочулар болсо, ушу китептерди өзүңөрдүн окуган мектебиңерге, айылдык китепканаларыңарга, жакшы көргөн абаларыңарга, эже энелериңерге, балдар үйлөрүнө, карылар үйлөрүнө белек кылып берсеңер, силер менимче
ошол айтылган адамдарды кубанычка бөлөп чоң соолукка дагы калат элеңер. Мына мен кыскача айтайын дегеним ушул. Эми болсо мен өзүмдүн романымды окуганга өтсөм. Мындай балбандыкты мурда көрбөгөн Бакбурчун качаарын же душмандын асылаарын билбей, эси чыгып ордунда катып калды. Жанына өң кумсарган баатыр келгенде Кытай угуп өтөр өзүн жоготту. Ачуу сүйлөдү Манас. Эми эмне дейсиң, Кытайым? Кой десең болбой, сыйымды билбей атама асылдым. Бул кылыгың үчүн каныңды ичип жаныңды алайынбы? Жансууга баатыр, Жансууга Бакбурчун үнүн баарынча бакырып, Манастын алдына чөгөлөй калды. Баатыр аны жутуп жиберчедей тикчие карады. Тагдырым кандай болот? Тирүү каламбы? Ушул жерде өлүгү үмүт кушка жем болобу деп корккон Бакбурчун тегерегиндеги кыргыздарга жалдырап тиктегенден башка айла таппады. Душманынын мындай аянычтабалын көргөн Манастын ачуусу тарап, адаттагы белгишендиги кармады. Мынча колун тийген соң бириңди калтырбай баарыңарды сойсоң болот эле, ойлуу сүйлөдү ал Бакбурчунга теше карап. Жансууга баатыр, Жансууга, жанынан үмүтү биротоло үзүлдү Бакбурчун. Bir kaşık kanımdı geç. Makul. Geçsem geçeyim kanımdı. Kıtay'ın su yüreklüğünden arkasından küldü Manas. Sizlerдің барын artık koyuyorum. Bir o kanılar kaytıp bargıla. Mağa katılganını koysun. Büyüde bolğon çırda kaardansam sizlerde bir tiri can kalmaydı. Emi bolsun atыңарға minip үйіңөргө кайткыла деп Манас Кытайларды жолуна салды. 5-ші бап Манастын жолдоштору менен Салбырынга барган. Манасты кармаганы келген 11 Кытайды айдагандан кийин Жакыптын айында кайрадан тыйыштык өкүм сүрдү. Ар кандай таймаш, кармаш, согуштарга көнө баштаган Манас үчүн мындай бийпилдик анык азапка айланды. Эмне кылаарын билбей, ал үйдө эртеден кечке ары бери басып, айылды аралап тоого чыгып жүрдү. Бирок кыштын суук күндөрү алыс бара албай, айласы жок ата-энесинин маңдайында отурду. Кыштын ызгаары кетип, жадырап жайнап күтүргөн жаз келди. Анын артынан жайдын саратагына келип, мурда кар басып, жауын турган ашуулар ачылып, бүт айлана кызыл тазыл болуп кулпурду. Ошондо 6 айлыктын баарысы бай жакыбы баш болуп, мамырдын кара сазына көчүштү. Айдын көлдү жакалап, өзөндү бойлой конушуп, өз алдынча болушту. Мыйзам учуп күз келгенде бук болгон жаштар Салбырынга барууну чечишти. Баарыбыз чогулуп Чаркастандын боюна, Уркун сууга баралы, сунуш кылды Манаста отурган жолдошторуна. Аны жер сонун деп көп айтышат. Алтай тоонунун аягы Баккөл көлү дейт. Түндүгү болсо аңгирбел экен. Ал жерлердин кийики адам билбей, ууга аябай ылайык дешет. Ошол тарапка Салбырынга чыгалы. Үйдө жатып этилип кетсеңер керек. Чогулгандар макул болушуп, 84 киши азыктарын нарыгын салышып, албыр куштан алышып, түз мылтыгын асынып, бүркүттөрдү шаңшытып, тайгандарын каңшытып, Салбырынга даярдана башташты. Манас кемчиликтери толуктоо үчүн Жакыпка барды. Атаке, деди ал, мен жолдошторум менен Салбырынга барайын деп жатам. Барсаң бар, балам, достору менен аңчылык кылып, көңүл ачып келесиң. Салбырынга барууга Камбарболдун үйүнөн 3 бышты кармап бериңиз, ата, суранды Манас. Балам, керек болсо Камбарболду үйүрү менен алгын. Бул малдын баарын сен үчүн жыйнаганмын. Салбырында өзүмдү этият кылдым, айланайын каралдым деп Жакып жылкычыларына буйрук берип, 3 эмес 5 быштыны кармап берди. Манас 3 быштыга 3 жигитин мингизип, экөөнүн жалаң жетелеп, жолдоштор менен Салбырынга жөнөдү. Жигиттер ат агытып, куш салып, бөрү түлкү көп алып, Чаркастандын оюна, агын суунун боюна 6 күндө жетип барышты.
Бадал Токойдун ачыгынан ылайыктуу жерди таап, жигиттер ошол жерде дем ала турган болушту. Алар өздөрү менен ала келген чатырлардын 10-15тен айыл кылып, өлөкөй жерге тигип, кош курашты. Же бирлери жерди казып, очокко орун даярдашты. Башкалары токойдун ичинен отунга жарай турган куураган бутактарды жыйнап келишип, от жагып, казан асып, эттен арым салышты. Тамактанып бүткөндөн кийин аш кошкан чебекчилигине ыраазы болуп, жигиттер дартайып жатып калышты. Ошондо кара чач, кара каштуу, ак чымал келген Айнакул отургандарга кызыктуу сунуш менен кайрылды. Балдар, деди ал, бул жерде 84 киши отурабыз. Алдыбыз 25 жаштабыз, аяк жагыбыз 15те. Туурабы? Ооба, жооп беришип отургандар. Менде мындай сунуш бар. Топурашып, башы жок жүрө бербей, арабыздан бирөөнү төрө деп, ак тертикке салып, хан көтөрүп алсак кандай болот? Эң сонун акыл. Каткырлы көкчөлөрдүн үстүнө салынган кызыл көрпөчө жан баштап дем алып жаткан эркекчө. Бирок кимди кан көтөрөбүз? Эч кимди таарыныч болбош үчүн мындай кылалы, жооп берди Айнакул. Ким хан болгусу келсе, атын союп бизди сыйласын. Кийин айылга барганда аны чын көңүлдөн ханыбыз деп калалы. Атты тамашалашып жедик деп, азыркы сөзүбүздүн кайтуу болбосун. Ушуга макулсуңарбы? Макулбуз. Ындын өчө жооп берди баары көкчө. Анда ким атын союп, хан болгусу келет? Жылмая кайрылды досторуна Айнакул. Ким марттык кылат? Баары бири-бирин тиктешип, унчукпай калышты. Азыр чын аралаш айтылган бул сунушка кайсы келсе макул болот? Ичинен ойлоду көкчө. Кандай жинди атын соет? Башкарган элим болбогондон кийин мындай куру наамдын кимге кереги бар? Жанындагы жолдоштордун жүзүнө карап, көкчө алар ушундай эле ойдо турушкандыгын түшүндү. Айнакул болсо, эч нерсени сезбегендей, сунушун жүзөгө ашырууга аракеттене баштады. Шакул, кайрылды Айнакул. Оң тарабында жайгашып отурган орто бойлуу, кең даалуу, кара торгон жумукка. Сен хан болбойсуңбу? Мен жан дилим менен хан болот элем, шеркалактай жооп берди. Өңүлөр учкан Шакул. Бирок бизди 6 айлык калмактар камап жатканда өз акылды жоюп, Манаска нөкөр болгон. Өзүңөр билесиңер, нөкөр эч убакта хан боло албайт. Ошондуктан бул сунушуңардан баш тартканга аргасызмын. Макул дегенде Айнакул Шакулдун сөздөрүнө башын ийкеп койду. Кийин сол тарабында отурган узун бойлуу, жапжа, сары жүздүү, ош бурдун уулу Назарбекке карады. Хан болууга сенин оюң кандай? Сурады андан Айнакул. Хандыкка Назарбек эң татыктуу талапкер, чуулдаштуу тургандар. Ал аябай адилеттүү, сабырдуу, чынчыл жигит. Бизге мыкты хан болуп берет. Мага ишеним көрсөткөнүңөр үчүн чоң рахмат. Ырсайт ичинен жаны чыгып кете жаздаган Назарбек. Бирок мен хан боло албаймын. Себеби 8 жашымда Манаска эркиндигимди берип, ага нөкөр болгонмун. Ошондуктан силер башканы кандыкка көтөргүлө. Айнакул кезеги менен эл көкчөгө карап, кожобас баласы Калдарга жана башка 5-6 жигитке хан болуу жөнүндөгү сунушун кайталады. Бар арткандай шылтоолор менен мындан баш тартып, эч ким атын сойгусу келбеди. Ошондо көкчө жан баштап жаткан жеринен туруп, отургандарга ачуулана кайрылды. Жигиттер, деди ал, болбогон сөз токтотолу. Мазак сөз үчүн акмак атын сойбосо, эч бир соо адам сойбойт. Ошондуктан бул тамашаны жыйнаштыралы. Ушундай эле ачка болсоңор, бүгүнчө чыдап жатып тургула. Эртеге уулуу тийип, болбосо кекиди кулар аткыла. Аны таппасаңар, элик мелик аткыла. Эчтеке таппай калсаңар, айылды көздөй кайткыла. Көкчөнүн сөзүнө орто бойлуу, сары жүздүү, толмоч келген Аскардын уулу жабагынын ачуусу келди. Сен эмне деп жатасың? Көкчө ызырыңдап. Саар арканы жайлаган, сан казакты айдаган хандардын тукумунансың. Башыңдан куру киши эмессиң. Башкалар мындай сөз айтса да, сен элди айытпастан
Бабырабай күн отыр. Қойдым эле қойдым. Қатқырды қара күшке көкші. Егер де елді мен еле жүріп жатқан болсам, анда өчтім. Бірақ сен жабағым, бекер жатқан мал тапсаң, өз атыңды сойып, хан болбайсың ғой. Жоқ, мен андай қыла албаймын. Қызарып тартып жауап берді жабағы. Атыңды сойбайсың ғой. Сайбаймын. Соя албасам, анда маған қарап өйделік сөзіңді қойып жүр, деп шындықты қарап досына көкші. Тағама айтылған сөзге жауап таба албай, жабағы мұш болып, ашық қиятышты. Айнақұл өз ұсынысын барлық қайталап шыққанда, ешкім маған мақұлдығын берген жоқ. Хан болу ұсынышты албаған Айнақұл менен Манас еле қалды. Айнақұл күле қайрылды досына шақырды. Балдар хан болудан баш тартып, өздерін бұл орынға татықсыз деп жатышады. Меніңше, сенден башқа тапты ешкім жоқ болғандықтан, өзің бізге хан болып берші, досым. Тура сөз. Хандыққа ең татықты адам Айнақұл, қатқырышты жігіттер. Айнақұл шықпастан аларға жылмая қарап тұрды. Жігіттер, деді алып ызы шу басылғандан кейін. Маға хандықты сұныштап, чоң шенін көрсетті, ұшыншалық чуылдап қолдағанлар үшін төбем көкке жетті. Бұл сұныстан еш қашан қашпайтын. Жоқ, леке қарсы, мен де хан бола албаймын. Емнеге наразы болыстардан шақпын. Себебі, мен өз мезгілінде Манастан жеңіліп, нөкер болып, аны төрем дегенмін. Аны күшіменен берекшендігін өз көзіменен көріп, өмір бойы есімден шықпасынан таасыр алдым. Жігіттер мақұл болса, біз Манасты қан көтеріп алалы. Манасты бұл, Радық көмермені шақыл. Біздің ең кішіуімізді ал қандық депте алады бікен. Тура, Манас біздің ең кендеуіз. Бірақ ал ердігі, батырдығы менен бүт қырғыз елін атағы шықты. Атасы жақып малына есеп жетпеген ебегейсіз бай. Манасты қан көтерсек, бізге ең мықты басшы болады. Айнақұл тура айтып жатады, қайрадан жуылдашы жігіттер. Манас қандыққа ең татып талап келді. Барынан қолдап жатқанына шерленген Айнақұл үш кезге шейін шықпай отырған Манасқа қайырылды. Бала Манас, сен елдің ойнықтың ба? Бұғайым не дейсің? Қан болғанға мақұлсың ба? Менем не демек елем, күлімсіреді Манас. Атаулыдан арғын, алаштардан арғын бар. Барығарыға еп емес, атын сойып қан болу адамға кеп емес. Біз шаққастың бетіне киегіздеп аңғылап келдік. Барығар білділкінің етіне талғап болса бар, ат мінбесем қойойын, көңілерді орытпай, аққұлады сойойын. Атын сойбай бақылдық қылды деп ойлап оғыла. Азаматсың Манас. Отырғандар сүйінгенде жер жаңырықта қиқырышты. Бірақ Манастың жанында отырған орта бойлы, шымыр денелі, қара торы Чегебай досына аябай наразы болды. Бұлар не қылғаның? Қапталға тұрды Манас Чегебай. Айнақұл тамаша елетін айтқан сұнышқа, неге атыңды сойып жатасың? Тетінен сөзімден қайт. Жоқ, башын шаққармын. Неге ер жігіт ешқашан өз сөзінен қайтпайды. Андай болса Аққуланы сойдырбай, башқа атты сойдыр. Чиымен Чегебай. Аққұл асаға келешекте қолыңа қол, бұтыңа бұт болып беретіған жаны бар. Жоқ, андай қыла албаймын. Аққуланы сойғыла деп, емі сөзімден қайтып башқа атты сұныштағаным жердегі түкірігімді қайрадан оғызына салғанға тетті. Мақұл, седамсыздықпен жауап берді Чегебай. Аққуладан башқаны сойдырбай етқанын себеп үшіңелі болса, бұл мәселен шешуді маға қойып бер. Манас аға жауап бергенше Чегебай орнынан тұра қалды. Достор, деді ал Аққуланы қармағанын дәржанып қалған жігіттерге. Менің құла, біз Аққуланы сойғанымыз болмайды. Себеп ал үті арық, еті жоқ жылқы. Аны жесеңдер өзіңер наразы боласыңдар. Анда Манаста башқа жылқы бар ма? Тыныштан сұрады көкше. Оба, бар, даярлықпен жауап берді Чегебай. Менің қолымда құрық жүген тибеген аябай семіз бозбұшты бар. Ошоны сойып, байрақ байлап туу қылып, Манасты қан көтеріп қойылды. Бар мақұл болып, бозбұштыны сойып, шам қазанға салып, етін тегіз бөліп, жеп алышты. Етті жоқ болғандан кейін Айнақұл жолдаштарына қайырды.
Кана жигиттер айткан сөзүбүзгө тууралуу. Манасты хан көтөрүп алалы. Кереги жок жигиттер, күлө жооп берди Манас. Мен хан болом деп ат сойгон жокмун. Биз сени хан көтөрөбүз деп атыңды жедик. Ошондуктан убадабызды аткаралы. Койгула балдар, хандыкты мага кереги жок деп кача баштаган Манасты жигиттер ойбойуна койбостон кармап алып Актерликке салышты. Ханыбыз Манас деп айнакул жар салды. Биз хандын нөкөрүбүз деп каткара жооп беришти бул балдар. Манастын чатырынын босогосуна көк асаба найзаны сайышып, Терликтеги баатырлы жигиттер 7 тегерен түштү. Оюн күлкү тамаша менен жигиттер ал күндү ушундайча көңүлдүү көрүп, кеч киргенде эс алууга тарашты. Мына урматтуу жолдоштор, бизге убактыбыз соңуна чыкты. Силер менен кайрадан жолугушкунча саламаттуу болуңуз, кош болуңуз.